Дем алыш күндөрү Кытай жаранынын Борбордогу эс алуу жайларынын биринде кыргыз айымына атырылып, керек болсо депутатка чалам деп ызычуу салган видеосу социалдык тармактарда талкууга алынып, көпчүлүктүн кыжырын кайнатты. Мындан сырткары жолбун иттердин жаш балдарга асылып, анын айынан өспүрүм балдар жандандыруу бөлүмүнө жаткырылып, алапайын таппай калган ата-эненин кайгысын талкууга алышты. Жактоочу Улан Жумаков: бул иттин ээсин эмне кылыш керек? Бул иттер дагы канча адамды тиштейт? Иттердин таландысына калган 8 жаштагы Бекжан азыр өзүнө келип, Баткен облусундагы оорукананын сынактар бөлүмүндө которулду. 2 октябрь күнү баланын 10 жеринен операция жасалып, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган болчу. Аны 5-6 ит талап, ал оор абалда ооруканага жаткырылган. Азырынча иттердин ээси табыла элек. Буга чейин Бишкектин чет жагындагы айылдан Алабай породасындагы иттин таландысына калган 3 жана 19 жаштагы эже сиңдинин абалын, андагы эненин ыйын социалдык тармак талкууга алышканын, иттин ээсине бул боюнча кылмыш иши козголбогондугу туурасында биздин каналдын журналисттери даярдаган материалдан көрсөткөнбүз. Ал ортодо Кытай жараны кыргыз айымдарына Борбордогу тамактануучу жайлардын биринен атырылып, эпке сөзгө келбей орой мамиле жасап, ансыз келгенсип керек болсо депутатка чалам деп чамгырактаган видеосу социалдык тармактарга жайгаштырылды. Журналист Эльнура Кулуева: я депутат по званию. Акырыныңыздар, бул коомдук тамактануучу жай деген сөзгө эле кытайлык конок жулпунуп чоң концерт койду. Депутатка телефон чалам, көргүлүктү көрсөтөм деп айгайды катуу салганда, кайсы депутатка чалат деп кулак жапырып коркуп отурдук. Facebook колдонуучусу Динара Усубалиева: эч нерсе боло электе жулунуп жатышса, визасыз кирүүгө мүмкүнчүлүк болсо тебелеп кетишет го. Facebook колдонуучусу Октябрь Абдрахманов: өлкөдөгү башаламан башкарууну токтотот дегенге убакыт келди. Мындай жол менен кете берсек аягы жакшы болбойт. Коомдук активисттер да пикирлерин жазып чыгышты. Коомдук активист Айбек мырза: жаман үйдүн коногу бий, кыргыз макалы. Кеп кытайларда эмес, кеп саткын акчанын кулу, намысы жок үйдүн ээсинде. Жана ошол намысы жок акчанын кулу болгон адамдардын бийликке алып келген бизде. Саясий коомдук иштерге кайдыгер караган кыргыздарда. Кеп кыскасы биздин улуттук аң сезимибизде. Жетер жерибизге жеттик окшойт. Эми билегибизди бекем бууп, улуттук кайра жаралууга бел байлашыбыз керек. Саясий коомдук процесстерге жигердүү катышышыбыз керек. Жоопкерчиликти ар бирибиз өз колубузга алалы. Жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров: жулунган конокту депортациялоо керек. Эмнеге дароо милицияны чакырган жоксуңар? Эл өкүлү Махабат Мавлянова Жогорку Кеңештин ар кандай маселелерин карап жатканда Кытай атуулдарын визасыз киргизүү сунушун айтып, коомчулукта бир топ талкууга алынган. Депутат айымдын сөзүнө караманча каршы пикирлерин соц тармактын колдонуучулары жазып чыгышкан. Махабат Мавлянованын маалыматы тезегин кургат электе Кытай жаранынын бул кылыгы чыгып, Кыргызстан менен Кытай Республикасынын ортосундагы туризм тармагын өнүктүрүү максатындагы сунушум соц тармактарга нукура маанисин бурмаланып, катуу талкууга түштү. Next TV каналы көрүүчүлөрүнүн жана социалдык тармактардагы окурмандарынын талабы менен next.kg сайтын негиздеп ишке киргизди. Биздин сайтты next.kg дареги аркылуу таап, каналда көрсөтүлүп жаткан программаларды көрсөңүз болот. Мындан сырткары Next TV'нын соц тармактардагы баракчасына катталып, өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазып, лайк басканды унутпаңыз. Көрүшкөнчө.